Елде ачыгыл айтайлык, ал жерде талап тонолуп кетип атат деген сөз бар. Уктуңуз, а? Айтмат кошо ошол жерден мен кеше барып келдим эле, шайлоочулар менен жолугушуп. Ал жерде ошондой эле суроо айтып атат. Же нары же бери кылбайсыңар деп атат. Же болбосо ошол жерде КСДНын какой-то пакет акций владеют россияне дейт, а? Билесизби ушуну? КПЛдиктеги объектилер бүт сот аркылуу жогорку соттон бекитилип, ошо перечендер бизге мамлекетке өткөн бүгүнкү күндө. Ал жерде баягы Россиянын үлүшү бар деген бул сотко чейин бар деп ошондой документтер жасаган да. Бирок соттун жыйынтыгы менен толук мамлекет Чечим кабыл алынды. Чечим кабыл алынып мамлекетке өткөн. Анда ушуну элге жеткизип коюш керек, ушул маалыматтарды дагы. Толугу менен. Макулбу? Макул. Чечимдер элге жетпей атат. Бизге суроолор болуп атат да. Макулбу? Макул. Анан кийин сиздерден суранычы. Ушу мүлктөрдү же нары же бери кылыш керек, а? Мамлекеттин колуна кармап төрөлгөн болбойт. Бере турганга бериш керек, сата турганга сатыш керек, бюджетке каражат түшүш керек. Неэффективное управление деген бул жаман нерсе да. Жылдан жылга өтүп кете берет деген нерсе. Же мамлекетке пайда жок, же элге пайда жок. Макулсуңар өзүңөрдө да. Мына жерде перечинди өзүңөр дап келипсиңер. Кароолдун үйү 15 гектар жери менен приватизацияга. Ошол эле малда биз жер таба албай жүрөбүз. Ошол Лекпромго кандай кыйынчылык менен канча гектар жер алынды? 40 гектар жер. 40 гектар жер. Айрым учурда ошол жерге эле өкмөттүн өзүнүн программасы бар. Туризмди өнүктүрүү боюнча. Инвесторлор келет. Ошол жерлерди алып калып чыгарыш керек, открытый, мындайча айтканда, эмне десек, под проекты. Жөн эле сатып бериш эмес, максатчы. Макулсуңар да. Сатам десеңер бирөө алат дагы ошондой тура берет да 10 жыл, 15 жыл, 20-30 жыл дегендей. Алар кайра бирөөгө сатат. Ким ошол жерге мындай ою менен дегендей, бир мамлекет бизге жалпы, бюджетке жалпы дегендей пайда келтирем турган проекттер болсо, ошолорго койгула. Мына управляющий компанияларды, международный рейтингтерди бар управляющий компанияларды мамлекеттик мындайча айтканда биздин мына үлүштөрдү башкаруу боюнчачы алып келиш керек, конкурстарды жарыялашыбыз керек депчи. Ошол Эр Астананы билесиз да? Англичандар кандай бир үлүшүнө анан кийин ошо топко кирген 500-лүк топко кирген бир менеджер Эр Астананы көтөрүп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө мындайча айтканда учканга аракет кылышат алар. Биз Эр Кыргызстанды өзүбүздүн колубузга кармап отуруп алдык. Жок, өзүдүкү болуш керек деп. Эмне болду эми? Банкрот болду. Самолету жок калдык дегенде. Биз буну буга чейин да айтып жүргөнбүз, азыр да талап кылабыз. Коркпой барышыбыз керек ушул адамдаргачы. Мына ошол Азербайжанга барыңыз, же Казакстанга барыңыз. Пятизвездочный отельдерден жогоркусун ошо топко кирген менеджерлер башкарат. Билесиз да буну? Азербайжанда жок, биздин Азербайжанда башкарсын деп туруп албайт. Казактар жок, казактар башкарсын деп туруп албайт. Менеджердин тобуна кириш оңой эмес. Ал деген дүйнө жүзүнө белгилүү, мындайча айтканда, эртең алдап кетпейт, урдап кетпейт. Аброю бар, абири бар, адам келе чыгат деген сөз да, мындайча айтканда. Ушуну оңдоп берет. Ушуну башкарып берет, мамлекетке, элге пайда алып келет деген. Ушул боюнча кандай жумуштар кылып атасыңар? Даярдап жатабыз. Сиз айтып аткандай жана управляющий компанияны түзүп туруп, ошо портфельный компанияларды киргизип, сиз айтып кеттиңиз, биз Эр Кыргызстанга даже инвестор таба албадык да бир компанияга. Анткени өзүнүн баягы финансовый состояниясы, активдери абдан кызык эмес болуп